Милиция бөлүмүндө Бурлай Турдали кызын бычактап өлтүрдү деген шектүүнүн атасы оорудан улам каза болду. Милиция бөлүмүндө бычакталып каза болгон Бурлайдын өлүмүнө шектүү Марс Б'нын атасы каза болду. Бул тууралуу Супер КЖ порталына бүгүн 3-сентябрда шектүүнүн агасы билдирди. Атам кечээ 2-сентябрда каза болду. Ал уулунун окуясынан кийин онкологиялык борбордо дарыланып жүргөн. Оорусу күчөп, акыры көз жумду. Ал эми Марс бул кабарды уктубу же уга элекпи кабарым жок. Себеби биз ал менен байланыша албай жатабыз, деди ал. Ошондой эле 5-сентябрь күнү Жайыл райондук сотунда Бурлай Турдали кызынын иши боюнча биринчи соттук отурум болот. Окуянын чоо жайына кайрылсак, 27-май күнү Бишкек шаарында жигит кызды ала качып бара жаткандыгы боюнча милицияга маалымат түшкөн. Көп узабай жигит менен кыз бара жаткан унаа Сосновка айылындагы посттон токтотулуп, Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Милиция бөлүмүндө жигит кызга, андан соң өзүнө бычак сайып, оор абалда экөө тең ооруканага жеткирилген. Кыз алган жаракатынан улам көз жумган. Каза болгон кыз 20 жаштагы Бурлай Турдали кызы, жигит 29 жаштагы Марс Б экендиги анык болгон. Бурлай Турдали кызы Борбор шаардагы медициналык окуу жайлардын биринде окуй тургандыгын жана ушул жылдын август айында Марска эмес башка жигитке турмушка чыгууга даярданып жатканын жакындары айтып беришкен. 29-майда Бурлай Турдали кызынын жансыз денеси жерге берилип, ошол күнү маркумдун атасы кызымдын денесин майрам сууга алып жатып, көкүрөгүнө N+B жана X белгисин бычак менен жазылганын көрдүк. Эндеген тамга бул кызыма куда түшүп кеткен баланын атынын баш тамгасы мынчалык мыкаачылык менен өлтүрүлгөнчө милициялар кайда жүрдү деп билдирген. Бул маалыматты Чүй облустук ички иштер бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурлан Сарчаев калптеген. Анын айтымында окуя 1 мүнөткө жетпеген убакыт аралыгында болгон. Бул убакытта андай тилип жазуу мүмкүн эмес жана кыздын денесин экспертизага берген учурда бычактын 3 жолу сайылган жаракаты гана болгон, деген Сарчаев. 4-июнда Бурлайдын өлүмү боюнча 23 милиция кызматкерлерине чара көрүлүп, анын катарында Нурлан Сарчаев кызматтан алынган. Жайыл райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин 316-беренеси боюнча Жайыл райондук ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлерине кылмыш ишин козгогон.